Assalamu alaikum ustaz. Erkek uul төрөсү Мухаммад ат койсо болобу жана Али Нур деп кошуп керек же болбосо Мухаммад деп койгон жетиштүү болобу. Эми Мухаммад деп койсоңор жакшы болот. Бул жакшы сөз. Анткени пайгамбардын өзүнүн айтканы бар экен. Ким эркек балалы болсо мен атымды кошуп койсун деген экен. Берекелүү болот деген жери бар. Эч качан кедей болбойт деген жери. Анан бул мен Али деп койгула деп айтам, бирок Нурду кошпогула дейм. Nur Ali, Ali Nur, Ali Şer деген сөздөр өзү Ali Şer десе тур, Ali Şer деген Şer деме арстан да. Бирок бул Нурду кошпош керек, анткени бул шиялардын бир жолу, шия. Шииттер бар го, аларды эмнеген Алини Кудай дешет. Ошол себептен ошол Кудай деген себептен ошо Ali Nur дегенди алып салгыла деп айтабыз. Кошпогула. Мухаммад Ali десең болот, Мухаммад Умар десең болот. Мухаммад Усман десең болот. Эми көп аттардын маанисине жараша да койсо жакшы болот, машаллах. Бирок Али Нур, Нур Али деп койбогонго аракет кылсаңар деп дайым айтам мен. Анан кээ бирлер Мухаммад деп коюп аты оор болуп калды, аны деп которуш керек деп кээ бир дөпөрөс немелер суралбайт, чын айтам, дөпөрөстүң. Эмне үчүн Дунгандын баласы Мухаммад деп жүрсө болот? Эмне үчүн Өзбектин баласы Мухаммад деп жүрсө, эмне тажиктер Мухаммад, эмне үчүн араб өзү Мухаммад десе болот да, анан кыргызга эле Мухаммад деп койсоң эле оор болуп калат. Кээ бирлер мындай туура эмес нерсе да бул. Койгула аттар, наоборот Мухаммад деп койгула. Анан кыргызча ат койсоңор деле болот. Куттубек, Дөөлөтбек, Курманбек, Жолчубек деп койбой эле койгула. Андай жолчубектер кечирип койгула. Просто деңиз айтам да. Жолдо барса жолдо төрөлгөн, атта барса атты деп болбойт да. Мындай аттын мааниси жакшы болсун. Камчыбек мисалы алса, Турдубек, турат, ушундай аттар бар да. Бул аттар деле жакшы мааниси. Бирок эң жакшы аттар ким деп сураганда пайгамбар мусулманбыз да, турат. Пайгамбар айтты, бул Алланын сыпаты аталып койгон да. Абдурахман, Абдукадыр, Абдужалил, Абдусабыр дегендер бар го. Ошол Абдукапар, Абдурахман, Абдурахим деген аттарды койсо жакшы экен. Пайгамбарлардын аты. Анан салаф салихинден жакшы адамдардын атын коюш керек. Кээ бирлердин арабтардын аттары турса деле, анын аты деле мисалы маанисин билбеген себебинен ал кээ бир уу дегендер мааниленип берип калышы мүмкүн да. Анан жөн эле бир эмени кое бербегиле. Кээ бирлер фазан дегендер бар да. Мисалы мындай айтканда жана куштун аты коюп калган. Кээ бирлер Абдутойир деп коюп турбайбычы. Ал мындай азыркыча айтканда самолеттун кулу болуп калат да. Же болбосо куштун кулу болуп калат. Ошондой кылбай, мындай туура кыргызчада мааниси болгон болсо, биз Абдыбек, туура. Ошондо кимдин аты ким эле? Курман жазган Алманбек, биз Алымбек, Алыкул деген аттарда субханалла жазып сон боло берет. Билбейм, кээ бирлерин жактырбай калышыңар мүмкүн, бирок айтканын айтып койдум мен. Ассаламу алейкум, охот, мен колдук мужигине. Сельсоветтин секретарына жазып тур, машалла. Менин суроом, кандай кызга үйлөнүш керек? Совет берип койсоңуз, кайсы сыпатына басым жасаш керек? Иманына басым жасаш керек. Таквачылыгына. Анан энесин көрүп кызын ал дейт. Ошол. Энесин көрүп кызын ал дейт кыргыздар. Анан мен сизге дагы айта турган нерсем, эгерде чын мен уккун келип аткан болсо, бу үйлөнөм деген бала. Атаң менен энеңди ук. Атаң менен энең бир туугандарың бу Сырдакана Жакшынакай жердин кызы десе, анан ошону барып туруп карап ал. Дайым эле чырайын чылап ичмек белең. Кээ бир убактарда болот, субханалла, мындай одур-бодур, но берекелүү аял болот. Чын күзгүдөй суп-сулуу болуп турушу мүмкүн, бирок тери болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен субханалла, эмнекен ошол Сырдакана болгон, сен өзүң жакыныраак болгон, билген, ата-энесин билген, бир туугандар билген алган аракет кылдылар. Бирок ошондой болсо дагы басымдуулук иманда каралсын. Кээ бир жерлерде бар экен, ата-энеси бала кыздарын хижап кийгизип койгон. Эми хижап деген жоолук деп айтылып атпайбы, тура? Мен көчөгөн аябай сарсана болдум ушу сөздү эмет. Автобустан, маршруткадан жанагындай жол салынган эмелерди бизде кыргызда бул жок болчу, анан тигиндей деп чыгып кеткендер пайда болуп турган. Ошол кыйкырып аткандарга ынсап берсин Кудайым. Биз кийдигишпей коелу, сабыр менен туруп туралы.
Анан эмне кылабыз эми? Баягы негизиндечи адамдык сапат көтөргөн акыл экен да. Акыл. Эми акылыңда ошол жанакы жоолукка тийишип, жоолук чандарга тийишип аткандардын акыл парасаты ушунча деңгээлде экенин мен түшүнүп атабыз да. Канчалык? Мына эгерде кээ бирлер менен түшүнбөй калышыңар мүмкүн азыр. Биз 22-кылымга жакында бартабызбы? 22-кылымда жашап атабызбы? Мына ошо кетип бартабыз. Кара, ушул заманда илим, билим, техника өткөн убакытта адам укугу ушунча корголуп турган мезгилде, адамдардын укугу ушунча көтөрүлүп турган мезгилде, диний көз карандысы же динге ар бир адам каалаган динин тута алат деп аткан мезгилде, адамдардын кээ бирлери бирөөнүн дин тутумуна, жан дүйнөсүнө кол салып аткандар да буларчы. Демек акыл жетпейт. Алдыш баягы эле Советтер Союзу боюнча калып калган. Ушуну түшүнүш керек да, Советтер Союзу калып калган. Мен силерге айтып атам, кыйнаган жокмун мен. Туурабы? Бирөөңдү кыйнадымбы? Жок. Сурооңорго жооп берип атам мен. Силер бердиңер. Демек мен укук деген нерсени түшүнүп турам азыр. Сен укугуң, кааласаң төбүң менен бас. Сенин ишиң. Сен жооп бересиң. Бирок бирөөнүкүнө кийлигишпе. Бирөөнүн жашоосуна такыр кийлигишпе. Мен дайым айтам. Мисалса, кайненесиңби? Келиниңи ар жагына советиңди айт. Бирок кийлигишпе. Кайнатасыңбы? Күйөө балаңа акырын жакшы сөздү айт. Бирок кийлигишпе. Бир туугансыңбы? Советиңди айт. Бирок кийлигишпе. Доссуңбу? Советиңди айт. Бирок кийлигишпе. Ушундай нерсе. Бирөө жоолук тандады, стилин оңдоду, өзгөрттү, сен тийишпе. Сен өзүңчө жүрү бер, сен эч ким кыйнаган жок. Эмне кыласың бирөөнүкүнө переживать этип? Сам себе переживать кыл, өзүң үчүн переживать кылыш керек. Анча көпчүлүктөрү ар кайсы нерсени эметип жүрөт да. Ушундай. Ошон үчүн мен айтайын деген нерсем ушул кандай үйлөнүштө жанагындай бир субханалла жакшы бир ыймансыз карагыла. Анан өзүңө эле карап жүрө бербе да. Билгендерге караткан жакшы. Билесиңерби, эркектер көбүнчөсү үйлөнүп атканда сокур болот. Аны алгандан кийин көз ачылып калат го. Анан калтыр өзүнө өзү соотуп коет. Кыз келгенде баары жакшы, жаман каты кайдан чыгат деп. Сенден чыкты. Менден чыкты ушундай. Ошон үчүн жакшысы ушул экен. Кандай туура тандаш керек айттым. Үйлөн электерге жакшы бир батаңызды берип коюңузчу. Рахмат, Алла разы болсун. Үйлөн электер үйлөнсүн. Өзбек ажыга келгенде эмне жашы үйдө береке пайда болуп калат. Кеткен көпкө чейин үйдө береке боло берет. Эгер ошо кишини неметсе колун кармап койгула. Өз бакылдап гүрү болуп турган мененчи, бай. Ушундай киши доктор да алчы, доктор. Ассаламу алейкум, мерхабат устаз. Аллахым сизден разы болсун. Менин апам Женский жактан оор Бишкектен бир табып көрүнүп атат. Периштелер, эмнейт? Периштелер. Капельница витамин куюп операция эткен. Кокуй. Атайын комнатада 2-3 саат көзгө көрүнбөгөн аппараттар менен дарылайт экен. Аллахымдын жардамы менен периштелер дарылайт деп айтат экен. Самовнушение менен айыгып кеткендер көп экен. Бул жерге баруу күнөө эмес, күнөө. Шайтан. Джин деген сөз ушул. Как айтам? Көзгө көрүнбөгөн нерсе операция кылат экен. Көп вакыттарда ушул нерсеге көңүл бургула дейм. Дагы да айтам, 21-кылым азыр. Катыи дейт да. Мындай бекем далил менен кылыныш керек да. Барбагыла мындайларга. Уважаемый Ермек Устаз, благодарим вас за ваш труд, пусть вами будет доволен Всевышний. Нам стало гораздо лучше, альхамдулилля, но большая к вам просьба, можно утеплить зал для женщин и полы ледяные. Спасибо, иншаллах, за имя, иншаллах, кылабыз. Ассаламу алейкум, Устаз, больницадан чыкканда баштан суу тегеретип чынын көмкөрүп коебуз го. Ооба, жана башынан айланып кырылтабыз. Ушул нерселер туурабы же ширк болуп калабы? Сиздей ажекебиз баарына Аллахыма шүгүр. Аман болуңуз, үй-бүлөңүз бакыт, ар дайым дуамдасыз. Мариямдан толук адал. Эми ушуга түшүнөсүздарбы? Мен апам деле, мен алыс жактан келсем деле, ушинтип түкүп турган, түкүр дейт, түкүрөм. Онтан түкүп коет. Анан субханалла мен бир ширк деле көргөн жокмун. Чын. Бул ширк деле эмес бул. Болгон нерсеси бир ырымдыр. Анын эми башкача өтө далил менен айта тургандар нерселер, бирок бул жерде ширк эмес бул.
болгон нерсе субхана бир жаман балазала баягы ырымда чын жакшы тилек сыяктуу бир нерсени жөн эле ар бир нерсени эле ширкке түртө бербей ширк айтпадым көчөгөн мына карагыла ширк болуш үчүн 3 нерсе болуш керек үмүт башкадан болуш керек Алладан болбосо үмүт кылып мисалы мага келгенде эле үмүт кылып келсең ширк болуп калат силер субхана себеп деп келишиң керек экинчиси коркуу Кудайдан гана коркуш керек пайда зыян ошондон гана болот адамдан болуп мен тамашалап айтып берем го жана жиндер 3 тамгадан тергебей болду депчи эмне үчүн сен коркпо анданчы кереги жок коркуп турган нерсе кара дуа кылган кишиден деле коркпой эле кой да субханалла ушундай нерсе бир гана Кудайдан коркуш керек анан үчүнчүсү Кудайга гана сыйыныш керек бир Аллага гана андан башкага сыйынбаш керек эми ошонун ичинде мына үчөө болду ушу үчөөнүн бирөөсү боло турган болсо жок бирөө болгон кичинекей ширк болот да эгер ушу үчөө тең боло турган болсо чоң ширк болот түшүндүңбү анан эми калган нерсени ширк издей бербеш керек камчы илип койсоң мен ширк болот тигинтип койсоң ширк болот басып койсоң ширк болот күн эртең чыгабы чыкпай билип койсоң ширк болот жаан жайып жабай билип койсоң ширк болот деп ушинтип жүрүшөт го эми азыр заман ушундай нерсе экен телефонго кирсең азыр бир айдын эмесин погодасын көрүп койсоң болот мына ширк бекен ширк качан болот билесиңерби качан адамдар жанакындай бир нерсени карап алып мисалы так жылдыздар бияка жылды тагдыр менен өзгөрөт десе гороскопко ишенип жүрсөң анда адамдын тагдырына таасир бере турган нерсе жөн болсо анда мына ширк болот а бул жерде ширк деп айта бербегиле жөн эле Мариямдын тоогети адалбы негизи адал деп угам бирок точно өзүм билбейм бирок ушул киши Мариямдын эмеси мен билгенден бир эмеде чыккан эле мен өзүм сүйлөшүп элекмин бирок ушул адал деп айтылат иншалла ассалам устаз жалпы жамаат менен дуа кылып коюңузчу сизден сурайм төрөй албай жүрөм эне болгум келет балалуу болуп алайынчы сизден Алла ыраазы болсун амин Кудай таалам берсин Кудай таалам берсин Кудай таалам берсин аминби амин өзү ушуга түшүнүш керек да балалуу болуу маселеси аябай катуу көтөрүлүп атат байкап атасыңар ушуну азыр каждый 3-чү киши проблема баласыздык анан көбү сурашат эмне себептен болуп атат дешет да балки чын келгенде биздин жашообузда болуп аткан бир проблемалар мындай жанагындай стресс депрессиялар болушу мүмкүн ошол мезгилде субханалла биздин туура эмес жүрүшүбүз жашоодо мындай айткан динден алыстап кеткенибиз деп эсептейм демек ушундай түшүнүктүү болдубу бир нерсени айтайын деген Алла айтат кааласа кыз беребиз кааласа эркек беребиз кааласа экөөнү тең беребиз кааласак бербей коебуз дейт бул Алладан ошон үчүн субханалла Алладан тилегиле көп дуа кылгыла садака бергиле машалла ассаламу алейкум устаз өзүм балдарыма дем салып турсам болобу ихлас фалак насты окуп ар бирине алдына аузу биллахи минеш шейтанир ражим айтамбы күйөөм мындайдан алыс негизи аял киши дем салса болобу рахмат сиз өмүрү узун болсун аман болуңуз ооба ихлас фалак насты мен дайыма айтам окугула балдарыңарга аузу биллахи минеш шейтанир ражим кошуп койгула күйөөңүз мындайдан алыс болгон болсо эмне кылабыз эми жакындатканга аракет кылыңыз машалла ооба болот аял киши дем сала берсе дем салатса үйлөшүүнүн кереги жок жөн эле окуп койсоңор деле болот кул Аллаху самад мен окуп атпайм ар бирине шүф деген жокмун деп туурабы эмне үчүн дегенде субханалла шүфтесинин өзүнүн тартиби бар саламатсызбы мен экинчи турмушка чыкканыма 1 ай болду бирок 1 жылча жашоорун жашап жүрдүк неге кыйдырып алып аны ата энелер билген жок кайра никени жаңыртып кыйдырып коюш керекпи рахмат ответственность жок никеде булар мисалы экөө ар нике кыйды бирөө тааныбайт экөөнү күбө болуп коет молдоке 1000 сом бересиң амин Аллаху акбар жаратып жазып коюп болду бирок жоопкерчилик деген оор нерсе ошон үчүн көп аялдар кыздар качан никеге чыгып атканыңарда ушул ата энеңер билген жакшы болот анткени себеп жоопкерчилик деген бар жоопкерчиликсиз никенин аягы жаман болот мен көчөнүн бир эмени эметип отуруп окуп атып өтө бир таң калыш нерсеге туш болдум бир мейли муну айтпай эле койчу бирок колдон келсе никени ушул вакил менен болгон жакшы эркектин да атасы аялдын да атасы ошол жерде өкүл болуп туруш керек эгер жок болсо байкеси жок болсо дагы жакын турган ошентип анан нике ортодо болот анан нике кыйдырып коюп жашап жүрө берип анан кийин өзү болот эми нике кыйдырыпсыз бирок ошондо да макруh дурус эмес
Макулбу? Субханалла, кайра нике кыйдырып кереги жок, эгерде ошол нике кыйылган болсо. Эгер ошол кыйганды, мына азыр мына окуганы мечиттерде мындай кагаз бар, мындай чоң бир блокнот турат. Нике китеби деген. Ошол жерге имам баландай паспорт дүнмеси менен жашы бала 18ге чыгыптыр, аны мынча экен деп туруп, ошо пол неме кылып туруп, анан кийин ошонун алдына экөөнү кол койдуруп, анан субханалла нике кагазына түшүрөт. Эгер нике кагазына түшүрө турган киши болбосо, ортоңордо нике кагазы жарабайт. Официальный представитель мечети болуш керек. Имамыңар болуш керек. Мисалы мен ушул жерде туруп, бирок башка жака нике кыя албайм. Акым жок, не имею права. Ушундай. А нике кыйган болсоң каттап коет аласың. Так, ошондой. Ошон субханалла, колдон келсе ушул эркектер делечи, чыдап койсоңор, мына 1 жылдан кийин үйлөнбөк экен десе ондочу. Ушундай бир жаман адат болуп калды да, кечип калачы, кээ бирлер кыз бекен деп көрөйүн дегендер бар экен. Чын? Эмне үчүн десе бир ушундай жок тууганым, сен туура эмес ойдосуң. Ушундай нерсе. Ошон үчүн бул нерсеге аябай этият болгула. Канча деген кыздар ыйлайт. Устаз мен ушинтип алдап кетти, эмне кылам? Намыстуу болуш керек ай. Кыргыздын жігіттер намыстуу бололу. Кыргыздын кыздары намыстуу бололу. Намысыбызды жоготуп албайлы. Намыс жоголгон сайын, уят жоголгон сайынчы сый кетет, пейил кетет, бузулуу болот. Бул жаман нерсе, салынуу кашыктан көрү. Эртең балдарыбыз, кыздарыбыз ушундай болуп калыш коркунучу бар да. Так, 3-чү турмушум эле. Апам каршы болуп жатат. Үйлөнөрдө айттым эле. Каршы болбогула. Мен Алла Таалам алдында сөз берем, ажырашпайм деп. Антсем да укпайт. Жат ата-энем дейт. 3-чү турмушум эле. Ошондо аялдыкы экен же эркектики экен? Эми сөз берип атыптыр иншалла. Ажырашпай, макулбу? Ажырашпагыла. Чын, көбүнчөсү ушул нерсе менен. Мен деле башына жанагы турган көрүнүп турган адам, идеальный көрүнүп турам да. Бирок турмушта көп нерсе өткөн мен башыманчы. Уже биякта жаткандар менин окуямды полный угуп койгон болуш керек. Айылдар полный айтып берди силерге, мен таржымалымчы. Ай, бул Эрмек мурун мындай болчу. Анан момундай болчу, анан канча аял алып, аякта жүргөн мен бар билет барчы. Анан ана бүт мен тагдырымда кандай кашка салган ушундай болот экен. Чын, элдик киши болсоң, мисалы мындай жөнөкөй киши болсомчу, бир тиын мен эч кимге эчтеме эмес. Бирок азыр элдик ушул болуп аткансың, анан баары эле мен жөнүндө билгиси келип экен да. Каякта канча баласы бар, канча аялы бар, эмне кылып жүрөт, каякта жүрөт, кандай машина жүрөт. Анан субханалла баары нерсени айтып берип койгон уже. Баштан далай нерсе өткөн. Баягы кыргызда сөз бар, ат баспайм дегенин 1000 басат дейт. Ушундай экен, тагдырда ар кимге ар кандай. Ошон сенен жашоодо бирөөнүн пешенесинечи 10ду жазып коюшу мүмкүн, кайдан билесиң? Ошол себептен субханалла буга этият эле болуп сүйлөгүлө. Кээ бирде бирөөнү тыңсынып, бирөөнү эме кылаардан мурдачы аябай ойлонуш керек. Кээ бирлер бар жөн тыңсынып сүйлөп алат. Мен минтпейм, мен сага окшошпойм. Көрөм мен сен окшош болгонуңду. Ошон ажырашпа иншалла. Күйөөгө тийген болсоң, кут болсун машалла. Аял алган болсоң, эме болсун. Апаң деле балким бул ушул эгерде ушул аялды карап алып балким апаңдай болуп, жашы апаңдай болуп калса албай эле койдуп аткандыр. Дагы бир вопрос да. Туурабы? Балким субханалла алкаш аялды алып аткандырсың. Кээ бирлер бар, мисалы аял десе бааны ала берет. Жок, эми жашоочу 3 нерсе менен кызык да. Ошонун бирөөсү бул нике. Ошон сен кимди алып атканыңа карагыла. Башынан эле карап алыш керек экен чындачы. Анан кийин аягында кейигенде уже убакыт аябай өтүп кеткен болот экен. Көп эркектер ошонун айынан арак ичип жүргөндөр толтура. Эмне десе, баягы жашоосунда бир кандай десем, сезим деген нерсе жок. Ошон жанагы Абдыгапар Смаров деген кишинин бир эмеси бар, билесиңерби? Дейт, адам ачканда да өлбөйт, кийимден өлбөйт, адам дейт, сүйүүнүн деминен өлөт дейт да. Көрсө ушундай кээ бирде адам эркекке деле аялга деле бир көңүл керек. Көңүлү менен субхана бири-бирине кароо керек, жакшы көрүү, сезим керек. Ал дагы эметип биз ат эмеспиз да, туурабы? Сезим бир айда бир жолу жазында көтөрүлгөндөйчү. Биз субхана адамбыз.
Ошон үчүн бири-бирине жакшы мамиле кылып жашагандай, эртеңки күндө бири-бирин жакшы көрө тургандай, бири-бирин чыдап кетпей тургандай деңгээлде жакшынакай кылып үйлөнгүлө деген ойду айткым келип атат. Таарынбасаңар. Саламатсыз, мен эң кичине балага турмушка чыкканмын. Эң кичинекейге 15 жыл кайнатамдын кызматын кылдым. Жолдошум кайнатам мени көп сөздөрү дал келбейт. Экөөсү тең бири-бирине күчтүү. Үйдө көп тынчтык жок. Акыркы 1 жылда жолдошумдун шаарга келип иштеп жатат. Балдарымды алып келдим. Мен да жолдошумдун алдына. Бирок кийинчерээк баштап мени көрбөй жатат. Кайнатам жолдошумдун бир туугандары барып кайнатамдын кызматын кыл деп. Жолдошум өзүм иштеп жүрө берет деп. Ошондо мен кетпеймин, жолдошумдун жанында жүрөм десем каршы чыгып жатышат. Ошондо мен каякта турушум керек. Кайнатамдын жаштары 76, 6 баласы бар. Силер милдеттүүңөр дейт. Эме кылсын, күйөөсүнүн жанында жүрсүн. 6 баласы бар экен, иншалла. Ошол 6 баласынын бирөөсү дагы эме кылсын. Ата-эне бир эле балага байланып калбайт. Ошон үчүн ошо калган 5 акылдуу болот аткан болсо, анда субханалла ошолор да бир аз ата-энесин карасын. Акылга салып келсе, баягы мен кырышай турган болсом, тур, үйгө барып тур демекмин да. Бирок субханалла эркектин өзүнчө жүрүшү азыркы заманда фитна. Ошондо бул жерде 3-4 баласын чыштап башка аял алып кетип калыш коркунучу бар да. Ошол себептен көп убакыттарда мен эркек менен аялды чогуу эле Россияга кеткиле деп айтам. Чогуу эле Европага кеткиле деп айтам. Эгерде чогуу кетпей турган болсоң, кетпей эле койгула деп айтам да. Ушул жерде эле мына тишиңдин кирин сорап жашай тура тур. Анан субханалла ошо күйөөңүздү болсо Алла жолуна чыгарып бир аз ата-эненин мамилесин үйрөнсүн. Негизи эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт депчи, бек айтылбайт да. Мисалы мен атам 76-да, 73-тө, 74-тө. Мен атам менен көп мурун талашып тартышчымын. Анан кийинчерээк мен ойлоп көрсөм, мен айткан нерсени кылынса деле папамдыкы туура болуп калат. Папа деп көнүп калып болчу, атамдыкы туура болуп калат. Анан ошондой мындай ойлоп көрсөм, тажрыйба деген нерсе өтө чоң нерсе экен. 76 деген бир оор нерсе. Анан соң биз ойлойбуз да, момунда отуруп, бирок тажрыйбачы акыр түбү жеңип кетет экен. Мына бул жерге келгенгерде ошол да, тажрыйба көп болгон себебинен субханалла кичине болсо түшүнүк болуп кетип атат. Эми ошондой эле ата-эне дагы тажрыйбасы кенен, терең болуп эсептелген себебинен силерден суранычу ушул эки, ата-энеңерди сыйлагыла. Көп убакыттарда көп балдар, мисалы мен могу экени, мына мисалы эгерде терең кире турган болсом азырчы, бул бала бул Бишкекке келип береке таппайт деп айтмакмын. Атанын, эненин нааразы боло турган болсо, мурдуң менен жер казсаң дагы эч качан байыбайсың. Байыган болсоң да Алла Таала ушундай кылат, бир жерден куртча жеп, бир чын нерсе менен ошол нерсең дүйнөң жок боло берет. Ушундай нерсе. Ата-эне нааразы, Кудай нааразы. Ошон үчүн кимде бай болгусу келсе, ким болсо бактылуу болгусу келсе, энесин, атасын сыйласын. Ушундай. Бул келин эмне кылат? Бул келин деген тияка да экөөнүн да башы ийет. Кимисин жанында мен болгон күйөөсүнө тартып койдум. Чын-чынына келгенде субханалла, бул келин дагы, бул бала дагы ушу ата-энесине кызмат кылыш керек болчу. Ушундай. Азыр мына айтышат да мынакей. Сөз келишпейт да, Кудай буйрса балдары бар анын дагы. Аз калды. Каргап аткандай болгон жокмун мен, Просто аз калды деп айтып атам. Анткени ошол нерсе төбөңө барып бириктиет. Аз калды. Ассаламу алейкум, устаз. Жакында бир адам экөөбүз талашып тартышып кеттик. Сиздин сабактарыңыз тууралуу айтып жатты. Эме устаз деп айтып калсам, ал сага кандайчы устаз болот? Ал киши сага тамга үйрөттүбү дейт. Мен айттым, жалпы кыргыз элине пайдасы элдер амал кылып жатат сабактарына деп. Устаз деп кайрылаган себеби сый урмат болсо дегеним. Устаз деп сабак урмат менен кайрылгандан туура элеби? Алла сизден ыраазы болсун.
Subhanallah. Бар сыйырмат, машалла, Аллах разы болсын. Ким эле мисал алса бир адамга бир кандай бир жакшы сөз менен жардам бере ала турган болсо, ошон бир жашоодо алдыда бир түрткү бере турган нерсе болсо, устаз деп койсо эч нерсе болбойт. Ал сөз эле эмес. Эми баарын устаз деп деле айткыла деп айтпайм, эгер молдеке деп койсоңор деле боло берет деп коерм менчи. Аны эч кандай эмеси жок. Бирөөнү билбейм эми, Алла Таала ушундай зат экен, субханалла. Билбейм, өзүнө туруп эле устаз болуп калдым менчи. Бирок Кудайга шүгүр, шакирттерим көп. Тамга үйрөткөндөрүбүз да көп. Ошол нерсе көп. Бирок айтайын деген нерсем сый, рахмат. Сыйлаганга рахмат. Анан кээ бирлер бар, радикальный көз караштагылар бар да. Ошондой нерсе көз караштан алысыраак болгулачы. Дин жөнүндө талашканда этият болуш керек. Башка нерсе жөнүндө талашса болоттур. Бирок дин жөнүндө эки билбеген киши талашкан туура эмес. Чын, анткени билбеген адамдар талашса, сөз аянда фитне болуп, жаңжал болот. Экөөнүн жүрөгү ооруйт. Ошон жана мен YouTube'та эмен деле алып койгонбуз, эми кайра подключение кылып койду комментарийлерди. Анан эмне үчүн дегеним, субханалла, эки адамдын мен жөнүндө урушушун такын каалабайм. Эрмек туура эмес. Зачем эмне аласың? Пайдалуу атасызбы? Халас. Бирөө ушундай эмете турган болсо, жаза турган болсо, жөн болсо, ал киши менен талашып тартышпагыла, менин аркаман талашып. Кереги жок деп сурайм. Анткени Алла билет. Алла жакшы. Мен өз бошордо окуп коюп кеберде мынтип жүрөгү ооруп кандай болот, бирок мындай кайра ойлоп калам, машалла, значит кемчилигим бар экен, дагы оңолоюн деп коем да. Дагы бир оңолоюн. Анан эме болбой койбойт экен. Көрө албас болбой койбойт. Ушундай экен. Ушундай нерсе. Ошон үчүн рахмат. Устаз деп койгонуңузга рахмат. Саламатсызбы устаз. Биз Ак Суу районуна караштуу Зындан айылынан келдик элек. Понедельник эрте киргизип кабыл сурат элем. Жол таягакта, күн жарыкта кеткенге да зарулем аяк ишеди. Заранее чоң рахмат. Зарулем эркекке берип коюңуз, болду. Сюдзай деген ширке киреби? Көп элдер менен урушчу болдум. Талашып, ал жөн эле илим, адамды туулган күн, ай, жылын эсептеп берет. Анан адамды кандай экенин билип алабыз дейт. Азыр үйлөнүп күйөөгө тийсе да санын эсептеп берет экен. Болот болбойт деп. Даже үй алсаң дагы күнүңдү тууралайт экен. Туура эмес, күнү алып алсаң ал үйдөн уруш талаш азычуу болот имиш. Психологдор баарын бузуп атат деп ойлойм. Аллахка эле таянышы керек деп да туурабы. Ушул нерсени как раз баян чөрөк болду, бир эже келди го деме, 140 000 сом берип Казакстанда окуп келген. Анан ушундайлар көбөйүп кеткен. Бул ширк. Цифра менен бир нерсе адамдын тагдырын билип, асман менен жылдызга тагап келип, анан кийин күн айга карап, анан бактылуу бактысыз болосуң. Жок. Цифра менен бул нумерология деп коет. Анан ушундай менен эткен, бул Кытайдын бир демелеринен. Исламдагы жок. Бул туура эмес нерсе. Буга эме кылган болбойт. Ушундай. Бул жакшы эмес, ширк. Буга ишенбегиле. Макулбу? Анан кийин тийсем болобу, болбойду эсептеп жүрбөгүлөр. Кереги жок. Ата текти разы кылыш керек, рахмат айтыш керек, тогуз токоч бышырыш керек, өтө жолуң ачылбай, жолуң ачылбайт деген сыяктуулар көп болуп кетти. Медитация дешип ушуларга кандай карайсыз? Рахмат. Алла разы болсун. Артында да бар дейт, Так. Эми субханалла, ата тек разы кылыш деген сөз биз алан бата дуа кылып турушубуз керек. Биз шариятыбызда, Ханафи мазхабында өтүп кеткен адамдарга Куран окуйбуз. Куран тилават кылабыз. Тогуз токоч бабедин деген сөз бар бизде. Бул ширк эмес. Илгери деген мусапырларга, жана жолдо калгандарга нан жасап, тогуз токоч кылып туруп, аны ошолорго берген. Ошондон эле калып калган бул. Аны ошол тогуз токоч биз садака сыяктуу болгон. Бир байла саладан болуп калса, бир жаманчылык болса, тогуз токоч кыла коюшуп, ошону беришкен. Эмне үчүн тогуз экенин билбейм, бирок мусапырларга берейин билет. Апам деле, чоң апамдар деле бышыра коюп, бар таратып кел дечи да. Мурун көчөгө чыга калса, балдар татырата жулуп жеп кетип калчу да. Аз көчөдө бала жок, кимге берейин билбейсиң да. Анан ошол себептен бул нерсеге мындай өтө маани бербей эле койгула. Ал эчтеке эмес, бул ширк эмес, бул күнөө эмес. Жөн эле нерсе кыла бербеш керек. Кичинекей мындай бир нерсени апарып эле ширк эмес. Жок, ширк эмес. Бул садаканын бир түрү. Ушундай. Садаканын бир түрү. Ана медитация деген нерсени кылбай эле коюңуз да. Биздин медитациябыз бар уже. Биздин намазыбыз бул.
Намаз бул өзү Алла менен байланыш. Керек болсо биздин жанагындай ат-тахиятта отурганда биз бармак эменин бутубуздун эмесинде бармагын коюп турабыз да. Бармагыбыз мындай ийилип турат намазда. Эми ошону йогада золотая стойка деп коет керек болсочу. Эгерде кимде күнүнө 20 секунддан тура турган болсо, иншалла ошонун бу акыл иштеши жөндөмү укмуш болот экен да. Анан кийин дың да отуруп алып, монтел өзүнчө эле бир эме алып, музыка коюп коюп эле, спокойно болом деп болбойт ал андай нерсе. Негизи ал дурус эмес. Медитация жөнүндө такыр унуткула. Психологдор бузуп атат деген нерсеге кичине кошулам. Азыр бар. Мен баягында айткам, мисалы кирип алышкандар бар, ошол жерде сен кимсиң деп сурай берет. Баягы окуп атам да, сен кимсиң? Эрмекмин деп айтып берсеңчи. Анан сен кимсиң дейт. Сен аялсың. Сен бактылуу болгон татыктуусуң. Сен өзүңдү өзүң алып кете аласың. Сен бар нерсе кыла аласың. Сен күйөөңө деген баш ийип турган эмессиң. Сен өз башың өзүңдө. Сен ошондой эле акыл бар. Сен ошондой эле күч бар деп атат да. Аны ойлонуп, о баары эле бар о. Бирок сен аялда деп атам да. Көкөйттөр ошондой да. Анан кийин айтып атат, сен коркпо дейт. Сен жашоодо кадам кылгандан коркпо алдыга чыккандан. Сен чык да бас. Сен эркинсиң дейт. Дегенди укканда миңдеген аялдар лайк басып атат да. Анан миң аял уже күйөөсүнөн кетип калды деген сөз. Бул мындай айтканда бир бузукчулук. Эркек менен аялды үй бүлөнү бузуп, ортодо бузган эркекти аялдагы бүдемени бул чоң күнөөкөр деп эсептейм мен. Ошон үчүн аябай урушам. Кийлигишпегиле, элди катын урушат, эси кеткен болушат, эртең жарашып алышат, табышып алышат, анан проблема болот деп айтам да. Ошон үчүн субхана тынчыраак туруп туруш керек. Устаз кайнене жана келин жөнүндө айтып бериңизчи. Келиндер өзүңдү сүй, өзүңдү сыйла дегенден окуп алып, кутуруу эң баш болуп өзүн өзү билип, рахмат жолуңузга Алла разы болсун. Эми айтып коймокчумун же. Ошондой. Негизи кайненең таң бул энең. Чын-чынына келгенде азыр сотко болбогондочу. Ошол кайненесин эне деп эле отуруп калмак азыр. Чын. Көп вакыттарда келин менен кайнене кыз менен эле бул баягы эне сыяктуу. Өзүнүн күйөөсүн сүйөм мен сенсиз жашай албайм деп ызычуу салып, башка аял алдырбай, ревновать этип, мушташып, талашып, урушуп атат, сүйөм деп атат да, сүйөм деп. Анан ошонун энесилерин сүйбөй койгон таңдап ошонун энесин. Ошол туубаса кимдерин айтат экен? Тура. Ошол сени ачык мына бул көздү ачып карай турган болсоңчу, ошо күйөөңдүн энесинен артык нерсе жок. Артык аял жок негизи. Ушундай нерсе. Кайнене менен келиндин ортосунда көптөгөн проблема болот. Бирок кээ бирлери баягы же сабаттын немеси жокпу, же бир кандай түшүнө албайсың, же кайненеси ушул нерсени көргөнбү, кээ бирлер үстүнө чыгып алып тепсейт. Мен билем, көбүнө көрүп жүрөм. Уже келиндер монтип калчылап калган, Эрмек байке эмне кылам айтчы, кете берейинби деп ыйлап поворотто ишип тоңуп тургандарды көргөм. Анан кой, бар. Шашпа, жакшы болот иншалла. Бирок биздин менталитет ушундай экен да, сен 3 төрөп 10 жыл жашагандан кийин анан мындай кичине семьяга кирип калат экенсиң да. Ага чейин жок. Ошон үчүн бир төрөгөндөн кийин сен кыз болуп калат экен ошо деп эме албастан, аны көтөрүмдүү болуш керек келин деген. Анан кайненелерге айта турган сөзүм аябай көп. Бирок кайнене негизи субханалла көп вакыттарда өзүнүн баласын кызганып атып элечи, кызганып атып эле. Субханалла көптөгөн келиндерди кордоп салат. Эми туура да мындай силер жакшы түшүнсө бар, жакшы түшүнгүлө мына. Эркек менен аял мына ошол жерде байкелердин аталарын барсаң. Качан бала чоңойгондо, бала чоңойгонго чейин эле бала. Чын айтам, бала кичинекей кезинде эле бала болот. Андан кийин башка түшкөн бала болот. Эгерде кимдеги мисалы жакшылап ойлоп көрдө карагыла. Балаң чоңойгондо аял алат да ошонун койнуна кирип кетет. Кызың чоңойгондо күйөө тиет, ошонун койнуна кирип кетет. Болду. Аны миллион кызгансаң дагы, эми субханалла сенин балаң
сагымдай апа ата деп тамагын ташып келип бетине өпкөндөн башка көп нерсе кылбай калат. Ошон себептен кайнелер көбүнчөсү баш ийип эле машаллах эметип коюш керек. Бирок барды келди, кээ бир келиндер жанакындай бир жалгыз жашагысы келет экен. Жалгыз, мисалы көп сурайм мен. Биякта отуруп сурай берем да, кайнеңмен жашагың келеби десем, жок дейт. Эмнеге жашагың келбейт десем, мен өзүнчө эле жашагым келет дейт, кереги жок дейт. Көп жуучу түшкөндө кичүү балдар чөт экен да. Анан жок чыкпайм дейт. Эмне чыкпай койдуң десем, бул энеси менен жашайт экен дейт. Ушундай нерсе, эртең сен да эне болосуң, сен да ата болосуң дегендей башта келе турган нерсе ушундай. Ошон үчүн келиндер эмнтен эле мындай кайнене болгонго даярдана бергиле. Ассаламу алейкум устаз. Эмнеге Аллах Таалам бизге сонун чач суллук берген, анан бир да кыл чачыбызды көргөзбөй жапкыла деген дейт. Машалла. Ача турган жерде ача бер. Ачпай турган жерде ачпай кой. Сонун чачты сонун эле киши көрүш керек. Бир эле мурду картошка долом күйөм. Ошону ач. Мына сыртка чыкканда эле жаап ал. Үйгө киргенден кийин, мына корон киргенден кийин, хоть шортукчан жүрө бер сен ишиң. Үйгө киргенден кийин өз ишиң. Эмкана шорттан жүрүп кетпейби? Жаап, жууп дегенде. Бирок ошол убакыттарда субханалла каалаганда жүрө берсең болот. Эмнеге дегенде, анткени себеп субханалла биз аялды ушунча деңгээлде жакшы көрөбүз. Аялдын өзү сулуулук бул. Кудай Таалам бир жакшылыгы берген. Ойлосоң мына аял кишини пайгамбарыбыз кандай айма айтайынбы? Кудай Таала дейт, бейишти жараткан болсо, ошо бейиштин ичинде эң жакшы нерсени эркекке берген бул аял деген. Бейиштин ичинде эң жакшы нерсе деген нерсе ушул. Шариятыбыз ушунча кененирээк, тереңирээк түшүндүргөн. Субханалла, эгер аял өз кадырын билгенде аттың. Имам Газалиди чоң бир Хасан Басыр деген чоң алып дейт. Мен аялымды ушундай сактайм деген экен. Ал Каухар бермет сыяктуу. Кутучаң болсо дейт, сандык. Ошончо пахтаны толтуруп салып туруп, анан баягы бриллианттын грандары сынып калбаш үчүн, бир тип, кичине бир жарак этпеш үчүн ошо пахтанын ортосуна алып жаап коем дейт. Кереги болсун ачып туруп, карап, сүйүп жыргап алам дейт экен да. Аял киши ушунча деңгээлде орду бар. Мусулманчылыкта орду ушундай чоң. Болгон нерсеси азыркы заманда эле биз мындай бир кандай десем, өзүбүздүн кадырыбызды кетирген аялдар көп болуп кетти. Көчөгө чыкканда жаштанып алат, үйдө сасып жүрө берет. Чын айтам, үйдөн караш керек аял киши өзүн. Үйдөн ошо чачтарын ачыш керек, жакшынакай кылыш керек субханалла. Анан мен эгерде айтып турган болсом, көп жин шайтандар эгерде илим жагына келе туруп, мына азыркыда керек болсо психологдор дагы бүт нерсенин баардыгы тең оорунун көпчүлүгүн айтып атат. Кайсында деп, мына кээ бир мына чачты иштегендер келет мага. Чачына кыркычтарчы, чач жасагандар. Баардыгы ооруп келет. Аны сразу билип коесуң, сен чач кыркасың десем, ооба дейт. Ошондон бир 3-4 ай иштебей турса эмне болду дейт. Анткени ошо чачка көрсө ушунчалык деңгээлде субханалла көз тиет экен. Ошону кармаганда керек болсо субхан адам болот. Ушул жерге келген аялдын 99%-нын башы ооруйт. Алар бул жерге келет дагы, мына бояка мага кирип кеткен жол салат дагы чыгар менен чечип салат дейт жердечи. Толкучу. Ошол себептен үйүңдүн ичинде эме кыл. Чечип жүрө, каалаганда, бирок сыртка чыкканда сөзсүз салыныш керек, жоолукту жабыныш керек. Ушундай нерсе, сулуулукту бирөө эле көрүш керек, машалла. Ал эми көчөндө мен бир келин балага айттым, сен күйөөңдү сүйөсүң деп атам да. Сен күйөөңдү жакшы көрөсүң, о жакшы көрөм. Жок, жаман көрөсүң дедим. Сүйбөйсүң. Эмне сүйбөйсүң? Сүйбөйсүң. Эмне үчүн билесиңерби? Никенин эң жакшысы бул эки дүйнөлүк болуш керек. Көп убакыттарда жанакындай нике. Эгерде сен күйөөңдү сүйүп турган болсоң, анда сенден тозокко түшүүнү каалабайсың. Качан кайсы бир аял киши атыр себинип, күйөөсүнө итаат кылбай, чачы баш ашып көчөгө чыккан болсо, ошол эркекке аялы кайтып келгенге чейин периштелердин, Аллахтын периштелеринин наалаты болуп жаап турат. Каргыш. Ошол эркек эшекчи иштеп атат тиякта, бирок башына каргыш жаап атат. Кантип береке болсун.
Качан аял киши жашын алып күйөөсүнө итаат кылбастан жанагындай чачын бояптын баарында мен көбүнө сурайм эркектер бул кылган кашты сага жагып атабыз дейт да. Өзү жасатып алыптыр дейт. Күйөөсүнө итаат кылбай Кудай таала берген келбетти өзгөртүп алып, анан кийин эмне болот? Ошо эркектин каргышы, эркекке каргыш болот. Ошол кызганбай, баягы мен аялымды кызганбайм деп коет го кээ бир эркектер, жок айлананда кызган. Кызганыш керек. Кызганганда бучка такалып сабаш керек. Бирок айтып коюп жай, мага жакпай атат бул. Сен кимге жасанып атасың деп коюш керек да. Кимге жасанып атасың сен? Мына ушундай нерсе бар. Мага бул жакпайт деген үйрөнүш керек эркекче. Мону кылба. Көчөгөн мындайда бирөөсүн эмес көрүп атам, оозун чоң кылып жасатып алыптыр. Күйөөсү сөгүп атат, тышы дура что ли деп атат да. Аябай жакты ошо орусча магачы. Ошон үчүн субханалла, кээ бир нерсени карагыла эркектер. Аял кишиге сен жакшы көрсөң күйөөңдү, гусул менен тамак бер. Канчага тырмактарына шлак коюп алгансыңар. Анан күйөөмдөн иш оңолбой атат, ооруп атат десиң. Кантип гусулу жок, жанагы келелден кеч келе гусул кылбайсыңар, тырмак шлак коюп алгансың, дааратың жок, эчтекең жок. Мешнидан кийин сөзсүз гусул алыш керек болот. Эр аял кошулгандан кийин сөзсүз гусул алыш керек болот. Анда мындай ритуальный омовение жок. Анда кээ бир түшүнбөгөндөр, сен таза эмессиң. Тамак берип атасың, балаңа, үй бүлөңө, анан ооруп атам дейсиң. Бир мындай ийненин учу турганчалык жери суу болбой калбаш керек. Мына ошо даараты жок тамак бергенде, мына ошондо береке болбой калат. Ушундай. Сизден дагы бир нерсени суранам элем. Эркектерге дагы, аялдарга дагы насаатыңызды айтып коюңузчу. Аялы бар туруп башка кыз аялдар менен жүрүп сүйлөшкөн эркектерди, эркектер эле ушундай десем, анан кыз аялдар деле аялы бар экенин билип, ошо эркектер менен жүрүшөт. Ушулардын айларын ушундайларды уга берип, так көрө берип, күйөөгө деле тийгим келбей калды. Тейлек жатып айтып коеюнбу? Дурус эмес, жакшы эмес. Жакшы кылбайган иш. Эми субханалла, бул нерсе азыр аябай масса эле жайылып кеткен. Аябай көп. Бунун бир эмеси бар. Бир болуп аткан жагы бар. Эмнеден десеңиз, анткени себеп субханалла, никеде болбогон аялдар көп. Аял албаган эркектер көп. Ошол себептен бул нерсе болуп атат. Колдон келсе, иман деген сөз ушул нерсе экен да. Адамды жанагындай бир күнөөдөн тосот экен. Эгер иман болбосо, күнөөдөн тосулбайт экен. Кудайдан корку бар, Кудайдан коркпош бар. Ошон үчүн субханалла, бул жөндө этиятрак болуңуздар. Макулбу? Буга этият болуңуздар эми. Айтайын нерсем көп, бирок этият эле болуп коелучу ушундай нерсе. Бул болор экинчи. Эркек качан башка аял менен сүйлөшөт? Качан ошол сен тийген эркекке сен көңүл бурбай койгондо. Качан сен ошо көңүлүң карабай койгондо. Эркелебей койдуң. Жакшынакай бир ошо кишинин жакына бетинен өп, "О менин капкара болгон күйөөм, мурдуган айланайын" деп бир аз болсо. Көп убактардачы аялдар эле ойлойт экен да, мисалы алса, эмеге муктаж депчи, мындай эркелеткенге, бир мындай мамилеге муктаж деп. Жок. Эркек көбүрөөк муктажыраак. Мен тамашалап айтам, 4 балаң болсо 5-чи ая балаң бул сенин күйөөң. Көбүрөөк субханалла ошо көңүл буруш керек. Анан кийин кичине көңүл буруп койгон аялга эле көп эркектер субхан ушундайдай биякта өзү кетет. Ошондор аялдарга да ушундай. Качан аялга эркек киши көңүл бурбай калганда, карабай калганда, мамиле кылбаганда, гүл бербей коебуз, дагы бир демке кылбай, бул нерсени кылыш керек. Анан кичинекей бир нерсеси болсо жакпай калса, аны түртпөш керек. Ушундай нерсе адам баласында боло берет жашоодо. Күтүп, сабыр кылып түтсөк, машалла ордуна келет. Ошон үчүн кээ бирлер 49-50 жыл жашап атат, сабыр кылып түткөн себебинен. Ушундай нерсе. Ошон үчүн көп убакта мамилени карагыла. Ошондон момундай сүйлөшүүлөр болбойт. Кайсы эркек күйүн көздөй чуркап барат. Качан ошол үйдө бирөө күтүп аткан болсо, ондан азыр келсең башына томуйта чагым менен аялы турсаң, куда барманы. Кечинде жатканда барат да. Эгерде субханалла мындай бир үйүнө
мындай бир жакшынакай азыр кирип келет дейм, мына азыр күйөөмү күтүп алайын деп үйүнө кирип келсе караса мындай шелпейип алып, ачуусу келип, тиги бирөө мушташып келип алган, жоолар башым орто көз көрмөй жоголчу деп турса, кайсы аял сага башка бирини карабай койсун? Карайт, сөзсүз ушундай. Ошон үчүн эми шариятта ушу мамилени карайт. Айткыла, жарышкыла, эс алганга барып койгула кезде эчтеке болбойт андан. Асан устаз, биз 3 бир тууганбыз, менен кичинекеймин. Байкем менен 8 чогуу иштедик. Бирок акыры жаман болду. Карыз болуп калдым. Чоң сумма. Байкем жардам берген жок. Ошондон кийин сүйлөшпөй калдык. Бирок апам сүйлөшүп катташ деп айтат. Байкем өзү келген жок. Сүйлөшө бериңиз. Жакшысы жок. Ушу сиздин байкеңиз. Жашоо андай үй-бүлөсү бар деп түшүнүп коюш керек. Жардам берген жок деп эле карабай коюш керек эмес. Тууганчылык аябай чоң нерсе. Мен сизге айтайынбы? Пайгамбар эмне деген? Тууганчылыкты куруп жүргөн ушулар мындай, тууганда баардыгы жакшы болуп атканда мамиле кылып жүргөн киши тууган эмес. Качан сенден баш буруп кетип, сени менен катышпай калса, сага жардам бербесе, сен барып ошого жардам бер, ошо менен катышканын чыныгы сен тууган экенин билгизет. Ошон үчүн жакшысы жок. Тууганың менен кол үзбө. Бай болосуң, берекеттүү болосуң. Дайыма биринчи салам бергенге сооп чыгылат. Биринчи кадам кылган адам утат. Дайыма биринчи мамиле кылган адам жакшылыкка жетет иншалла. Ушундай. Кудай баарыбызга береке берсин, Кудай күнөөбүздү кечирсин, тынччылык берсин, элибизге тынччылык берсин. Ар айтылган сөздү Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн айттык. Алла баарыбызга бекемдик, жеңилдик бергенден басты. Амин. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва саййидина Мухаммад. Аллахым өз райымы ушул жерде турган баарыбыз райым ала бер. Ушул айтылган сөздөр амалга тоофик, мүмкүнчүлүк бере бер. О Аллахым, экинин жүздөрү жарык кылган, ар бир кылган амалды кабыл кылган. Аллахым, баардык үй-бүлөгө ынтымак бер, ар бир туугандарга ынтымак бер, ар бир ата-энеге инсап бер, келиндерге иман бер, балдарга я Раббул алам иман хидаят бер. Алла өзүң баардык оорганга шифа бер, экинин жарык кыл. Машалла.